Жибек Жапарова 17 жашта, Борбор шаарыбыздагы Петр Шубин атындагы Атайын балдар музыкалык мектебинин 7-классынын окуучусу, андан тышкары номер 29 мектеп гимназиясынын 11-класынын окуучусу. Жибек, биздин студияга кош келиптирсиң. Кайсы чыгармаларды аткарып бересиң? Курмангазы Адай, элдик күч үдүңгүт. Алгач Адайды, баштадык анда. Соңуна чыктык, дароо эле казактын колорити жыттанды окшойт, Азыр кийинкигүү Жибектин аткаруусунда кайсы күбө болот? Элдик күч үдүңгүт. Шүдүңгүт. Жол болсун.
Азаматсың жибек, ыраазычылык билдиребиз. Насип эже, сиздин жибектин аткаруусуна болгон ой пикириңиз, бааңыз? Биринчи күүсү Курмангазынын Адай деген күүсүн аткарды. Жакшы, таза, жакшы ойнодум. Техникасы да жакшы. Бул күүсүнө 9, экинчи Шүдүнгүттөгү ушул Шүдүнгүт күүсүнө Абдрахман Кыдырбай уулу деген атабыз четкен да, ошонун вариантында да угуп, тактап койсоң жакшыныкы алып. Шүдүнгүткө канча койдуңуз? Шүдүнгүткө 8 деген баа койдум. 8. Расул билдиребиз. Закирбек байке? Адай күүсү өз максатына толук жете алган жок. Анткени балким комуз менен аткарылгандыктанбы, мен бул күүнү домбурада ойнойм. Анан ар бир интервалдары кайсыл жерде кандай үндөр чыгып туруш керек. Бул күүнү өзүнүн обонунун жүрүшүндө дагы обонун эле эмес, анын интервалын кошо чыгарыш керек да. Экинчи кош үнүндөгү мисалы бир эле нотада 2-3 үндү үстүнөн үстүнкү кыл менен алмаштырып ойногон жерлер бар. Учурларга атылат ошол үндөр чыккан жок. Анан ылдый жака түшкөндө, биринчи жолку түшкөндө тагадан төртүнчү нотасы жок. Бул ушундай бир эмелери болуп атты. Бирок абдан аракети мыкты. Бул күнү эч ким Адайды Четпейди. комузга салып ойноп, мындай сахнага алып чыккандардан биринчи. Эми биз ойноп жүрөбүз сахнада, комуз менен кээде Астанада ойногонбуз. Биздин Акак ансамблі, андан тышкары мэрия оркестринде комузчу балдар ойноп жүрөт. Бирок мынтип атайын ушу Кароосунакка чыккандыгы үчүн дагы азаматсың. 9 деген бал койдум. Бир аз максатына жетпей калды. Аткарууң жакшы болду. Анан экинчи күүсүндө Насип эже экөөбүз ага чейин деле сүйлөшүп отурдук. Колу абдан жакшы экен. Чертүү, чеберчилиги бардыгы сонун. Болгон репертуарды башка репертуар тандасаң болмок деген ой тилекте. Анткени Рахат Көчөрбаев агабыздын вариантында ойноду. Шүдүнгүт күүсүнө? Ооба. Шүдүнгүт күүсү. Ал киши аябай бир сонун вариантты бир калыптандырып ойноп койду. Бизге рахмат. Бирок ошол күү дагы өзүнүн максатына жеткен жок. Баштаганда эле жанагы башындагы танда рейданрада дейданда тантырдатта деп мындай башкача ритм чыгып атат да. Бул деген тегиз, тогорок, тегерек кетиш керек да. Ошол жерлер болду. Аткарууң, чеберчилигиң мыкты. 2 күнгө тең 9 деген бал койдум. 2 күнгө тең толук кандуу максатына жетпей калды, бирок мыкты аткарылды. Рахмат.